Салам алейкум мекендештер. Америкадан бардык мекендештерге чоң салам. Погода абдан сонун болуп турат. Көңүл дагы абдан жакшы. Мен көчө кечинде Нуман мырза менен байланыштым. Кудай буйруса биздин каналдын атынан жиберилген жардам Баткенге жетиптир. Нуман мырза алчу нерселердин баарын алып коюптур. Нуман мырзага абдан чоң рахмат айтабыз. Андан тышкары Нуман мырза мага айтты, ошол сиздер жиберип аткан жардамга кошумча кылып Дамир деген мекендешибиз, Ширанов Дамир деп Москвадан кошумча кошуп өзүнүн атынан $100 жибериптир. Биз Америкадан $100 жиберсек, Ширанов Дамир мырза өзүнүн атынан Москвадан ошо Баткен элине жардам деп $100 жиберип, общий сумма 17.700 бирдеме сом болуптур. Ошол суммага 20 үй бүлөгө абдан сонун керектүү анча мынча жардам алыныптыр. Азыр Нуман мырза менен кеңешсек айтат, ошол жогорку кеңешке выбордун астында агитация иштери болбош керек. Биздин президенттин указы чыккан. Биз законду бузбайлы. Ошол баягы жогорку кеңешке выбор бүткөндөн кийин, андан кийин уже даяр оокат турат. Ошолордун бүт баарын ошо 20 үй бүлөгө таратып беребиз деп айтышты. Абдан чоң ыраазы болдум Нуман мырзага жана Ширанов Дамир мырзага. Достор, мекендештер, ушул сыяктуу баарыбыз ынтымактуу болсок, бири-бирибизди колдосок, бири-бирибизге жардам берсек, бири-бирибизге туура түз маалымат берсек, анан биз өнүгөбүз. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ушул жасалып жаткан эмгектин бүт баары ушул биздин YouTube каналыбызга катталган мекендештерибиздин эмгеги. Булар сиздердин эмгек. Сиздер каналга жазылып, лайктарды басып, каналыбызды өстүрүп атасыздар. YouTube'дан болсо биз акча алып туруп, анан мекенибизге жардам көрсөтүп жатабыз. Достор, кийинки жардам азыр ошо выбор бүткөндөн кийин, элдерге таралгандан кийин дагы YouTube'дан кичине акча түшсө Таласка жиберебиз. Таластан кийин Нарынга жиберебиз. Жакында биздин Нарында жашаган мекендештерибиз дагы жазып атат. Бизге качан жардам деп, Кудай буйруса баардык областтарды бүтүрөбүз, достор. Ана мен көчө күнү бир видео жасап, жумуштар жөнүндө көп маалыматты бергенге аракет кылгам. Ошондо баягы эстен чыгып кетет да. Жанагы сулуулук салондору, маникюр, педикюр, чач тарач темасында биздин айымдарга маалымат берейин деп унутулуп калыптыр. Ошон үчүн сиздерге анча мынча маалымат берип коеюн. Бизде да убакыт аз. Бүгүн Машка экөөбүз жумушка чыктык. Агаядан жүк алып, азыр Колорадо, Денверге кетебиз. 2 күндүк жол. Достор, негизинен Америкага келердин астында көчөгүн айтпадымбы? Ар кандай курстарды окуй бериңиздер, бул жака келгенде жардамы тиет деп. Ошо айымдарга айтып кетчү нерсе, айымдарга дагы жардам берели, маалымат берели. Америкага келердин астында жанагы ар кандай курстарды бүтсөңүздөр болот. Маникюр, педикюр, жанагы ресницаларды наращивание деп коет, массаж, чач тарач деген окууларды, курстарды бүтүп, ошол жакта иштесеңер, бул деген экспириенс, опыт болуп калат. Кийин Америкага келгенде жардамы аябай тиет. Анткени бул Америкада мындай сулуулук салондору абдан өнүккөн. Көп кишилер өзүлөрүн карашып, ошо сулуулук салондорго барып, очередь болсо дагы жазылып, 1 айдан кийин болсо дагы жазылып, өзүлөрүнө карап турушат. Ошон үчүн СНГдан келген, мурдагы бывший союздан келген биздин татынакай кыздарыбыздай эч ким Америкада жасай албайт. Америкага көптөгөн дүйнөнүн ар кайсы булуң бурчунан келишет кыздар, бирок биздин кыздардай, ошо кыргыз кыздардай, казак кыздардай, узбечка кыздардай эч ким жасай албайт. Ошон үчүн деген көп биздин келген мекендеш айымдар, кыздар деген ошондой сулуулук салонуна барып иштешет. Башында жанагындай эле агентство аркылуу, тааныш аркылуу ошондой салондорго барып иштешет, опыт алышат. Аларга жумушка киргенде жеңил болот. Анткени мен Кыргызстанда ошондой курстарды бүткөм, иштегем дегенге.
жакшы болот. Анан кийин ошол эле салондо иштеп атып көптөгөн биздин мекендеш айымдар, кыздар, например, Чикагону алсак, Нью-Йоркту алсак, көптөгөн кыздарыбыз салондо да иштешет. Анан үйүнөн бир комнатасын кичине оборудовать этип, анан үйүнө дагы чакан баягы ишкана сыяктуу ачып алышат да. Анан аппоинтмент кылып, баягы очередке элдерди койгондо, ошо элдер келет дагы биздин айымдардын жасаган нерселерине абдан суктанып, анан ар дайым постоянный клиент болуп калат. Анан көп кыздарыбыз баягы очеред көп болуп жетишпей бир айга чейин созулуп кетет. Кээ бирөө чалып туруп айтат, мен сиздерге барып ошо чачымды жасатайын дедим эле, кашымды, көзүмдү, тырмактарымды бүт баарын жасатайын дедим эле. Очеред качан дегенде бир айдан кийин десе дагы, макул бир айдан кийин барам деп очередке жазылып, анан кийин ошо кыздар салондон да кетип, анан үйүнөн иштеп калгандар көп. Үйүнө отурушат, бир саат клиентти кабыл алып коюп, 2 саат убактын кетирип, анан 1 саат эс алып алып, кийинки клиентти жасап, ошентип үйүнөн чыкпай эле үйдөн деле бизнес жасаса болот достор. Ошон үчүн колдон келсе курстарды бүтүңүздөр, иштеңиздер. Анан бул жака келгенде жеңил болот. Кийин Майамиде, Нью-Йоркто ар кандай курстар бар, объявлениялар көп, мыякта рекламалар чыгып турат, интернетке, газеталарга чыгып турат. Ошол курстарды бүтүп алсаңыздар, 2 айлык, 3 айлык, 6 айлык курстарды бүтүп алсаңыздар, анан сиздерге деген сертификат берилет. Ошо сертификаттын жардамы менен Америкадан сулуулук салондорун ачып кеткен мекендештер көп. Мен дагы ошо баягы Майамиде да көп экен, окуулар, курстар ошол жакта да көп экен. Анан ошол курстарды бүтүп алып, сулуулук салонун ачкан көптөгөн кыздардын YouTube'дан баягы койгон видеолорун көргөм. Ошон үчүн баарыңыздарга ийгилик. Биздин айымдар эң сулуу, татынакай, акылдуу. Аман эсен болуңуздар. Биз Машкөкөй шашотабыз. Кезиккенге чейин чоң салам. Азыр баягы Нуман мырза жиберген чакан видеону коюп коеюн. Кудай буйруса, выбор бүткөндөн кийин Баткен элиндеги биздин мекендештерге жардам жетет. Кудай буйруса, Таласка, Нарынга, анан Чүйгө деп улантабыз. Кезиккенче сак саламатта болуңуздар. Assalamu alaikum, Алмаза, кандайсыз? Алып келип койдум 20 үй бүлөгө 1,3 килограммдык макарон. Анан мондан 3 литрден берилет ар бир үй бүлөгө. Анан калгандарга мондан бирден берилет 3 литрлик бул дагы. Анан un 10 килограммдан азыр 2 мешокту эме кылдым. Мыякта дагы 2 мешок бар машинада. Ошондо общий ар бир 20 үй бүлөгө 10 килограммдан un, ошо 3 литрден акмай, суумай. Макарон 3 килограммдан. Шундай бериле турган болот.